Şundan güyene bunu karıga ketken de karıgadan onu taşlamayla ketip. Базар Коргон районунун Жаңы Акман айылынын тургуну Анарбек Сарыбаевдин үйүнөн өрт чыккан. Кырсык ушул жылдын 4-январга караган түнү болгон. Өрт электр зымынан тутанган. Eski buyum tamdan bir yere koyup koyduk ulu şu tübüne giriyor şeyden. Aslında o şeyden çıkan dört. Anan bu ıştal bir yerler büyüyüp bitkenden giyin bu yalın sırtka çığa başlagan bu üstü kardan ile. Bu kardan giyin anan üstüne öte başlagan mezgilde bir yak büyüyüp tane. Anan görüp kalıktan da öçürüp kaldı inşallah. Eşikler bağır caraksız da görüp taslar. Ramkalar var. Bu plastik emes de bu ne mi? Profilde. O şunun için güveye kalgan. Bunu eşik neme olçu bu büyük aynı eşiğiyle bu takta için bu büyük etkende. Кырсык Кашкабактын ортосунда демекчи Анарбек мырза эрт ойлонуп турак жайын камсыздандырып койгон. 3 жылдан бери мамлекеттик камсыздандыруу уюмуна жыл сайын 630 сомдон төлөп келген. Ошолор аркылуу şu мамлекетке 3 жылдан бери төлөп атканбыз. İnşallah жакшы ошону камсыздандырып койгон. Эми ремонттун иштери Кудай калса ошо ороздан баштайт иншалlah. Азыр эми алып келип койдук мына эшикти 4 eşik. Alып келдик, нарак бeraber 50 bin som oldu. Yaxşı. Kalan akın demazın içindeki ошол 3 bölme толук kapital remonttan ötüş керек нерсе чара аягында. Анан могул жерде кичине немеси бар эле. Бөлмөлөр аз бөлмө күйгөн жери ошо кичине бир алмаштырып турган жерлери бар. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму өрттөн жабыркаган Анарбек Сарыбаевдин чыгымын аныктап чыккан соң 1 ай аралыгында 193 миң сом бөлүп берген. Азыр курулуштар Базар Коргон районунда ушул көбүнчө буга чейин ушул мекеме ишканаларда иштеген кызматкерлер, мугалимдер өтүп келет да камсыздандыруудан. Азыр курулуштар эми жөнөкөй жарандардан да өз калоосу менен келип, үйдү камсыздандырып коеюн деп келип көпчүлүк камсыздандырып башташты да. 2025-жылы 1-январдан бүгүнкү күнгө чейин 1000 тегерегинде турак жайлар камсыздандыруу өттү. Бирок 2024-жыл 1 жыл ичинде 8475 ушундай турак жайлар камсыздандыруудан өттү. Белгилей кетсек, Жалал Абад облусунда турак жайды камсыздандыруу боюнча башка дубандарга салыштырмалуу активдүү жүргөн. Айтсак, былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу облуста камсыздандырылган үйлөрдүн саны 3000ге көп. Тактап айтканда 3 ай аралыгында 11457 үй камсыздандыруудан өткөн. Дөрөт Канатбеков, Бурканбек Матов, Базар Коргон району.